аял затына фикх илиминин зарылчылыгы, эмне үчүн баягы илим алышыбыз керек, илимдин пайдалуулугу боюнча айтып кетсеңиз. Рахмат. Мээримдүү ырайымдуу Алланын аты менен баштаймын. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Алланын саламдары жана салаваттары болсун. Ар бир отурган отуруш, мажлис Алланын аты менен башталып, Алланын аты менен бүткөн болсо, биз кыжалат болбосок болот деп ишенебиз. Себеби ал мажлисте жакшылык бар. Фикх илиминин зарылчылыгы тууралуу айта кете турган болсок, айымдар тууралуу сиз сурап жатасыз. Негизи суроо. Негизинен бул биздин динибиз. Фикх илими дегенде биз динди түшүнөбүз, шариатты түшүнөбүз. Себеби шариятыбыз бизде 3 илимге бөлүнөт. Биринчиси бул илмул акида деп, акида илими. Экинчиси илмул фикх деп, фикх илими. Анан илмул ахлак ва сулук, же болбосо илмул тасаввуф деп, тасаввуф илими деп 3кө бөлүнөт эмеспи? Ошого мен айтат элем, мусулман болгондон кийин, жаратканыбызды тааныгандан кийин, жаратканыбыздын өкүмдөрүн билгенден кийин, биз ар бир мусулман, ал эркек же аялына карабастан, илим алуусу зарыл болот. Зарыл дегенде парз болот деп. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам илим алуунун парздыгы тууралуу хадисинде дагы айтып кеткен. Жана эң эле биринчи көңүл бура турган болсок, биринчи алгачкы аят пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга түшкөндө бул икра деп, оку деп түшкөн да. Демек биз мындан адамзаты баардыгыбыз түшүнсөк болот. Жараткан бизге, макулукаттарга, пенделерге биринчи аяттын биринчи сөзү оку деп түшкөндөн кийин, демек биз изилденүүбүз. Бул дүйнөгө эмне себептен келгенбиз, бул дүйнөгө эмнеге жаралдык, бул дүйнөнүн кандай сырлары, кандай максаттары бар, эмне максатты аткарышыбыз керек биз. Жөн гана баягы Куранда абаса деген сөз менен келген. Жөн гана жаралып калган эмеспиз. Максат менен жаралганбыз. Ошол максатка кетүүдө эми бизге инструкция дейбиз, жолдомо керек болот. Ошол жолдомо бул биздин илимибиз деп айтсак жаңылбаймын. Туура сөз деп билемин. Эми аял затына эмне үчүн зарыл? Биринчиден эле азыркы айтып өткөндөй эле биз мусулман болгон себептен биз илим алуубуз парз экен. Эми кайсыл илим алуу парз? Китеп көп, алым көп, сөз көп, насаат көп, кеңеш көп, Эң биринчи бул мусулман катары фикх илиминен биз ибадат бөлүмүн билүүбүз зарыл болот. Жана акидадан негизги пункттарды билүүбүз зарыл болот. Жана тасаввуфтан дагы Алла менен болгон мамиле кандай болуу керек, макулукаттар менен, пенделер менен болгон мамиле кандай болуу керек, анын ичинде ата эне менен болгон мамиле кандай болуу керек, мугалим, устаздар менен болгон мамиле кандай болуу керек. Анан ушундай өзүбүзгө эң алгачкы зарыл илимдерди үйрөнүп кетмекчибиз. Ошол себептен эмне илим алуу бешиктен кабырга чейин деген ушул. Илим алуу менен адам эч качан кем болбойт. Илим алуу менен адам сөзсүз өсөт. Анан өскөндө дагы аны менен биргеликте анын текеберчилиги да өсүшү мүмкүн. Себеби мүмкүн эмес негизинде өсөт. Илим өзү пайдалуу. Илим өзү пайдалуу. Анын кийинки эффекти бул адам бийик даражага көтөрүлүп баштайт дагы. Эми ошол учурда адам сыналганын көбүнчө учурда сезбей калышы мүмкүн да. Эл билбегенди билип калды, эл туйбаганды туюп калды, элдеги жок нерсе ага берилип калды. Бул негизги баалуулуктардын бири деп айтсак эч качан жаңылышпайбыз. Себеби адамга берилген баалуулуктар негизги саналуу эле манжабыз деле жетет. Бул илим, билим, байлык, бийлик, атактуулук, сулуулук дегендей негизги байлыктар бар. Ошол байлыктардын бири бул илим, билим болгон себептен айымга ушунчалык зарыл. Эми мусулман катары, мусулман аял катары кайсыл билимдерди алуу зарыл болот, туурабы? Эң биринчи бизге өзүбүзгө жеке керек, биздин даарат гусулубузга, намазыбызга тиешелүү илимдерди алышыбыз керек болот. Фикх илиминен ошондой эле даарат жана гусул маселеси. Себеби бул эки ибадат негизги биздин сурала турган ибадатыбызга себеп болгон ачкыч болуп саналат. Ошондуктан биз ушундай мисал катары айтып атамын да, ушундай негизги илимдерди биз алуубуз зарыл болот.
Урматтуу кыргызстандыктар, алгачкы жолу өлкөбүздө зыянсыз, шекер кошулбаган, ажва курмасынан жасалган өзгөчө даамдуу финик коласы Милав эми Кыргызстанда. Сауд Аравиясында өндүрүлгөн. Бул ден соолукка зыян келтирбеген табигый курамдагы заманбап жана ишенимдүү суусундук. Балдарга да, чоңдорго да ылайыктуу. Милав кола дүйнөдө өзгөчө, эми ал Кыргызстанда. Жаңы даам, жаңы эра, жаңы сапат. Жакында бардык дүкөндөрдө. Милав кола өз баалуулуктарың менен жашоону танда.